Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Бүгүнкү видео сабагыбызда биз өзүбүздүн ссылкабызды досторубузга, тааныштарыбызга же ошондой эле башка өлкөдө жашап жаткандарга жиберүү менен биздин партнер болууга форма толтуруу максатында СМС же болбосо сообщение деп коет эмеспи, жиберүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн эмне кылабыз? Биринчиден Enwork International компаниясынын сайтына кирип алабыз. Телефондон киргендер үчүн айта кетүүчү нерсе, сиз киргенде телефондо түрк тилинде болуп турат. Мына ошерекини орус тилине которуу максатында сиздер үстүнөн парданы ылдый сыдырып туруп, ал жерден ориентация деген жерди көрүп турасыздар. Ориентация деп табабыз. Мисалы, Mi телефону болгондор ориентация деп турат. Ал эми Samsung'да балким экран деп жазылат. Мына ошерекини Mi'дегилер көктү өчүрүп коебуз дагы. Өчүргөндө мынакей мындай ак болуп өчүп калды. Эми эмне кылабыз? Телефонубузду альбомдук форматтан, китеп форматынан альбомдук форматына өткөрөбүз. Же болбосо тик кармап турган болсок, аны жантай кармайбыз, жаткырып кармайбыз. Ошондо биз хесабым, дил, сепет дегендерди көрүп атабыз. Дил деген жерди бассак, биз түркчө, English, русский деген 3 тилди көрүп атабыз. Русскийди басып алалы. Русскийди бастык. Кайра китеп форматына коебуз дагы. Эми өзүбүздүн кабинетибизге киребиз. Войти дегенди басканда бизден KG номерибиз жана шифрыбызды сурайт. Башкача айтканда паролубузду мен терип койдум даяр кылып сиздер үчүн. Муну Вайтини басам. Вайтини басканда өзүмдүн кабинетиме кирем. Эми кабинетибизден встретить представителя деп турат. Андан кийин Лера Керимбекова, менин аты жөнүм турат. Эми бул жерден караңыздар, ваш членский номер деп турат. Анын жагында, ылдый жагында регистрация представителя деген бар. Демек биз башка бирөөнү регистрация кылуу үчүн ушул жерде скопировать деген көк менен жазылып турбайбы? Ошол скопироватьты бир жолу басабыз. Басканда бизден подтвердите действие на странице Enwork International.com дейт. Ооба деп подтверждаем. Эми биз өзүбүздүн бетибизди ошол Enwork International'дагы бетти копиялап алдык. Азыр болсо полный бул жерден чыгабыз дагы. Кимге жөнөткүбүз келсе ошону ачабыз. Мисалы, мен Одноклассниктен дейин бирөөнү жиберейин. Карайлы, Мурат Фуркан деп турат. Ошол жерди ачайын. Ачып туруп, жанагы копировать эткен жерди бигунок күйүп атпайбы? Же болбосо курсор күйүп жанып атат. Ошол жерди долгое нажатие деп коет. Же болбосо кечке басып турсак, мынакей вставить деген нерсе чыкты. Ошол вставитти басабыз. Басканда мынакей менин курсорду көрүп турасыздар. Enwork International деп менин жеке номерим чыгып турат. Ошол нерсени жөнөтөбүз. Жөнөттүк. Жөнөткөндө биз ошол адамдын кат болуп ушул нерсе менин Enwork International'дагы менин номерим барды. Эми ал адам ушул албетте бул ссылка барды. Ссылка деп коебуз. Башкача айтканда даяр баракча, даяр жөндөмө. Жөндөп жибердик адамга. Ал адам эмне кылат? Ал аны басса, өзүнүн ошол жерде төмөндөгүдөй нерсени көрүп турат. Зарегистрироваться, главная страница, регистрационная форма клиента, участник, спонсор. Карайбыз, участник спонсора деп турат. Лера Керимбекова дегенди окуду. Мен ага
балким бир күн болобу, заранее дейли, заранее айтып койгон бул компания тууралуу, эмне менен иш кылса болот, кантип дополнительный доход, башкача айтканда дагы кирешенин бир түрүн айтып бердим эле. Мисалы сен ишиңден чыкпастан деле ушул ишти аткара берсең болот. Чай ичүү менен, кофе ичүү менен башыңды жууп, же болбосо кара зире менен ден соолугуңду чыңоо менен сен акча тапсаң болот деп айткам. Ал болсо кызыктар калган. Мына ошондо кызыктар кала турган болсоң, мен сага бир ссылка жиберем. Сен ошол эрекени окуп чык. Андан кийин албетте мен жиберген ссылка менен регистрация бол дейм. Мына ошентип адам өзүнүн регистрация кылат дейли. Мисалы жазып, аты, жөнү, туулган жылы, жашы, кыскасы электрондук почтасы, түрк гражданина болсо Турциянын паспорт номерлерин, парольдорун, кыскасы ушул форманы толтурат дагы. Я принимаю деп басып, ал өзүнөн жасап атат бул адам, Турцияда жасап атат. Мына ошол экен, я закончить регистрацию дей турган болсо, адам менин командама келип, менин партнерым болуп калат. Ал эми регистрация толтуруп бүткөндөн кийин ал жерде продукция сунушталат дагы. Продукциянын эмне ала тургандыгы көрсөтүлөт. Мына ушул эрекени басуу менен ал эки түрдөгү акча которуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Биринчи түрү бул кредитная картасы менен, экинчиси болсо перечисление менен. Мына ошол адам продукцияны өзүнө алууда кайсыл жол менен продукция алса дагы пакет сатып алат жана ошондой эле менин командамдын мүчөсү болуп калат. Мына ушундай видео сабак. Демек, башкача айтканда, сиздер ошол чет жериндеги же болбосо өзүңөрдүн тааныштарыңарга кантип рефералдык ссылканы жиберүү менен ал регистрация болуп сиздин командаңыздын мүчөсү болууну үйрөнө алдык. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.